Assalomu alaykum, urmattu Eldor Daliyev YouTube kanalının көрермандары, достор, bilimge kızıkkan bardıq joranдар. Bugün sizler üçün en kızıktуу video sabak bolot. Eğer de sizde notebook'unuz bolsa, uşul notebook'unuz arkılуу dayar videonu aşıkça jerlerin kırkıunu үйрөнүп alabız. Bul üçün albette notebook'unuzda Windows 10 programması boluşu zarıl. Kalgan hiç kanday programma kerek emes. Dayarsızbı? Anda videonun ayağına çeyin körüңүз, siz üçün paydalуу bolot. Biz bir video dayardaganбыз. Misалы, mına ушул video. Ушул videonun керексиз жерин кыркууну үйрөнөбүз. Videonu açabыз. Mına video açıldı. Ötkөнкү video. Ушул videonu кыркып салуу үчүн башын жана аягын эмне кылабыз? Videonu pauzага коюп, астында ручканын белгиси бар. Редактировать деген. Bir жолу басабыз жана обрезка деген бөлүмгө келебиз. Мына бул жерде videonu биз эми обрезка кылсак болот. Көк белгиси бар бул жерде. Мына белгилейбиз. Мына ушул жери. Андан кийин бул белгини белгилейбиз. Мына videonun başı жана аягы бизге керек эмес. Ушул жери керектүү. Ушул жерин калтыруу үчүн эмне кылабыз? Ушул жерге келип, мына албетте секундтарын билип алыңыз өзүңүз. Кайсыл убакытта кыркып коюу үчүн 257-ден мына бул жерден. Өзү видео 5 минуталык. Эмне кылабыз эми? Даяр деп эсептейбиз. Сохранить как деген бөлүмгө басабыз. Аталышын жазабыз жана рабочий столду тандайбыз. Мына эми видео сакталып жатат. Көрдүңүзбү? Видеону ашыкча жерлерин ушундай кылып кыркып сактасак болот. Эми жабабыз. Мына биздин жаңы видеобуз. Мына көрдүңүзбү? 45 секундалык видео пайда болду. Урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, достор, комментарийге ушундай бизге маалыматтар түштү. Видеону кантип компьютердин өзүнөн кыркып колдонсо болот деген суроолор. Ушул суроого жооп таап, мына биз жооп бердик. Албетте сиз Windows 10 болсо, видеонун ашыкча жерлерин ушундай кылып кыркып койсоңуз болот. Эгерде бул видео сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, биз абдан кубанычтабыз. Видеого лайк басып коюңуз, досторуңуз менен бөлүшүңүз, алар дагы колдонушсун. Комментарийге дагы кандай видеолорду күтөбүз? Жазып коюңуз, албетте даярдап чыгарганга аракет кылабыз. Барыңыздарга ийгилик. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта жүрүңүздөр. Видеону бүгүнкү сабакты биз жыйынтыктайбыз.